Урматтуу мекендештер, менин колумдагы дегеле мен эмес, натуралдык ыкма менен дарылаган врачтардын колундагы таблетка, укол бул сүлүк болуп саналат. Себеби сүлүктүн оозунда 130 ферменти бар. Ошон үчүн айтып кете турган болсом, канды суюлтуучу фермент бар, гирудин деген. Эгерде адам операция болуп ошонун орду кыргызча тыртык деп котордук, орусча спайки деп коет. Мына ошол спайчный жерлерди ордуна келтирүүчү, ошол жерде өлүп калган клеткаларды ордуна келтирүүчү, ошол жерде бырышып, тырышып калган тканьды ордуна келтирүүчү өзүнчө дагы бир ферменти бар. Андан тышкары ооруп калса, ооруган жерди нервтерди ойгото турган өзүнчө бир ферменти бар. Кыскасы 130 ферменти адамга 130 жакшы пайда алып келе турган таблетка же укол сыяктуу таасир бере турган заттары бар да, ферменттери бар. Эми сүлүк, мына караңыздар, негизинен биз бул жака ичке жакыныраак алып келсеңиз болот. Ичти. Негизинен мына караңыздар, эң көп жакшы тазалай турган орган бул ич көңдөй болуп саналат да. Канчалык биз ич көңдөйдү тазаласак, ошончолук башка органдарга көбүрөөк жакшы кан барат. Кыргыздар илгери айтып койгондо, мындай сен ичиң таза болсун депчи. Демек, ички органдарыбыз таза болсо, биздин бутубузга, эки колубузга, биздин баш жагыбызга жакшы кан айлануу жүрөт да. Сүлүктүн 3 жакшы кызматы бар. Бул биринчиден өзүнүн дарысын чачат. Ошол 130 фермент, мен буларды дары деп оңой эстеп калыш үчүн 130 ферментти 130 дарысы деп которуп койдум. Мындан тышкары уктап калган нерв клеткаларын ойготот. Жана үчүнчүсү бул кыргыздар абдан жакшы айткан арам канды соруп алат деп. Демек, мен мурунку видеолорумда деле айтып кеткенмин, арам канды кандайча соруп алат. Биздеги пайда болуп калган шлак дейбизби, токсин дейбизби, мен кыргыздарга таштанды деп которуп койдум. Өт башчасы, боор, уйку без кыйналганда биз жеген тамактарыбыз толук сиңбестен, толук бизге жеткирилип бербестен керексиз нерсеге айланып калат. Мына ошол керексиз нерселерди шлак деп коет, токсин деп коет. Мен ошол таштанды деп котордум. Кандын ичинде ушундай таштандылар, дагы грубо айтсак ылай, кереги жок нерселер көбөйүп кеткенде ушулар минус заряд менен жүрүп калат. Ал эми жакшы, кандын ичинде жакшы тамактар, кандын ичинде жакшы эритроциттер, кандын ичиндеги жакшы лейкоциттер, бизге керектүү нерселердин бардыгы плюс деген заряд менен жүрөт дагы. Сүлүктүн оозу дагы плюс деген заряд болуп, демек жакшы нерсени плюсту тартпайт. Демек, сүлүк жакшы эритроцит, жакшы лейкоциттер тартпайт экен дагы. Ооруп калган лейкоциттер минус болсо аны тартат. Ооруп калган эритроциттер минус болуп калат, аны тартат. Шлактар минус болот, аны тартат. Демек, эч качан биз сүлүк окул канымдын баарын соруп алды, мендеги гемоглобиндин баарын соруп алды, мендеги эритроциттин баарын соруп алды. Эч качан биз чочулабашыбыз керек. Бул илгери эле кыргыз калкы 3000 жыл мурун пайда болгон десе мен абдан ушунчалык кубанычта болом да. Себеби деген илгери эле айтып койгондо арам канды соруп алат депчи, көрдүңүздөрбү? Эч кандай медицина өнүгө электе эле кыргыз калкы кандын ичиндеги арам нерсени соруп алат деген диагнозду коюп коюптур. Кийин анан медицина өнүккөндөн кийин гана бул нерсе азыр тастыкталып отурат. Демек, биздеги керексиз нерселер минус болуп калат экен дагы, сүлүктүн оозу плюс болуп, керексиз нерсенин баарын соруп алып чыгылат экен. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам? Биз канчалык кандын ичин таза кармай турган болсок, биздин ичибизде канчалык таштанды, кереги жок нерсе жок болсо, адам ошончолук таза жүрөт, адам ошончолук ден соолугу чың жүрөт. Ал эми кан тамырдын ичинде, демек кызыл кан тамырдын ичинде, көк кан тамырдын ичинде жана без тамырдын ичинде керексиз нерсеге толуп калган болсок, ар бир клетка керексиз тамак азык затты алат дагы ооруп калышат. Эгерде кимде ким оорубайм десе, демек ал өзүнө өзү
Албетте биринчи жылы келип атканда, бир жылда 2 жолу же 3 жолу келип сүлүк менен дарыланып алган болсо, кийинки жылдары жылына 1 жолу келип сүлүк алып турган болсо, ал адам рак деген оору менен оорубайт. Ал адам деген дегеле организмдеги пайда болгон оорулар менен оорубай, өзүн абдан жакшы алып жүрөт деп бул медицинада тастыкталган нерсе. Демек, урматтуу мекендештер, бизге жардам берүүчү биздин кичинекей жардамчыларыбыз булар сүлүк экен. Мен сиздерге чың ден соолук каалайм.